Дагы биздин WhatsApp билдирүүлөрдү окудуңуз да. Эми коомдук транспорт сизге дагы байланыштуу. Кайсыл транспортты тандайт элеңиз? Азыр мисалы ушул транспорт боюнча көптөгөн өзгөрүүлөр, реформалар жүрүп жатат. Саламатсыздар дагы жолу. Негизи коомдук транспорт деле тандайт элем өзүм делечи. Өзүм деле баягы жумуш шартка байланыштуу жагат. Бирок бизде ушул шаар ичинде жеке автоунаалар өтө көп болуп кетти. Көптүгүнө байланыштуу тыгындар жаралып, ушул көйгөй чоң бир өзүнчө бир маселе болуп атат да. Айтор биздин студияга маалымат бергени келгениңизге ыраазычылык билдирелим. Эми сөз баштан болсун. Рейдтер башталды дедиңиз. Деген негизи деген ар бир курулуш болгондо да чоң шаардын ичинде салынып аткан курулуш, алардын катарында тойканалар дагы салынаардын алдында атайын долбоору менен ошол өрт коопсуздугуна жооп бере тургандай бир деңгээлде салыныш керек болчу да. Бул мурда кандай болду эле? Рейдтер кандай негизде жүрүп атат? Анан жыйынтыгы кандай болот? Туура айтасыз, Чыңгыз мырза. Негизинен ар бир курулуш башталып бүткөнгө чейин ошол негиздеги долбоор негизинде салынып, курулуп бүткөндөн кийин атайын ушул корутунду биз тараптан берилет. Ошолор негизинде ишке кириш керек да. Бүгүнкү күндө ушул акыркы убактарда жеке ишкерлерге тоскоолдуктар болбосун, жеке ишкерликти көтөрүү максатында мораторийлер жарыяланып келди. Акыркы эле 2023-жылдан 1-январынан 31-декабрына чейин убактылуу тыюу салынсын деп Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан указынын негизинде дагы убактылуу тыюу салынган. Ушулор негизинде ушул ишкерликтер текшерилбей калган убакыттан пайдаланып, ошол өзүн билемдикке салып, ар кандай эмелерди эрежелерди бузуп дегендей, жанагындай тез күйүп кетүүчү синтетикалык материалдар менен жабдып, дубалдарын, шыптарын, ошол негизинде жанагындай эрежелер сакталган, жеңил курулуш материалдар менен эрежелер сакталган кесепетинен жанагындай кырсыктар болуп кетет да, негизиненчи. Ошон үчүн ошол негизинен анан биздин министрлик тарабынан буйрук чыккан. Ушул өрт өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте бүгүнкү күндө чоң тойкана, кафе, ресторандарга ушул өрт коопсуздугун алдын алуу, материалдык чыгымдарга жол бербөө, эң негизгиси ушул адам өмүрүнө коркунуч келтирбөө максатында рейд иштерин жүргүзүү боюнча. Бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаары негизи эле республика боюнча жерлеринде рейд иштери жүргүзүлүп жатат. Бул кайсы ресторанды азыр текшерип жатасыздар? Мына видеодо көрүп жаткан. Бул видеодо көрүп жаткан Ала Тоо ресторанын текшерип жатабыз. Талапка жооп берет бекен? Талапка эми толук кандуу жооп берет деп биз айтуудан алыспыз. Себеби бул Ала Тоо ресторанын көрүп турасыздар, көрүп тургандай эле патологунда, ошо дубалында момундай көрктөндүрүү жасалгалар, тез күйүүчү синтетикалык, ар кандай пластикалык ошо материалдар менен жабдылган экен да. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Муну эми бизде атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинде сыноо лабораториясы бар. Ошол жерге кайрылыш керек булар, өзлөрүнүн пробасын алып, ошонун негизинде алардан корутунду берилет. Корутунду эгер болбойт деген. Болот деп тастыкталган документтер менен чыкса, анда болот. Эгер болбойт десе, анда бул шыпка илинген ар кандай кездеме, жанагындай синтетикалык гүлдөрдү, кооз жасалган эмелердин баарын уже алууга туура келет. Жакшы экен. Нурлан мырза, айтсаңыз, мисалы азыр текшерүүлөр, мына рейдтер жүрүп жатат, бул дагы жакшы деңизчи, иш жүрүп жатат деп. Бирок ушул мисалы имаратты тойкана катары, ресторан катары салып жатканда атайын уруксат кагаздары берилет да, сиздер тараптан, сиздин мекеме тараптан техникалык көзөмөлдөө кагазы берилет да. А силер буга чейин ушунун баарын көрүп туруп, кантип ошол көзөмөлдөө кагазын, уруксат кагазын бердиңиз эле? Ал кандай тартипте өтөт? Мораторий деген менен сиз айткандай баары бир курулуш иштери тартип менен кетиш керек. Буга чейин алдын алыш керек эле да бул. Буга чейин алдын алыш керек. Алдын алып биз ошол баардык талапка жооп бере тургандай абалга келгенден кийин биз тараптан корутундулар берилет. Анан негизги текшерүү
жаңы мисалы деген курулган объект мыйзам боюнча жаңы курулган объектти биз 3 жылга чейин текшергенге ага чейин ишке берилбейт. болбойт. Жок, негизи мисалы курулуп ишке кирди, биз курулуп бүткөндөн кийин биздин талап боюнча талапка жооп бергенден кийин анан биз корутунду берилет биз тараптан ушул өрттү көзөмөлдөө кызмат тарабынан. Андан кийин 3 жыл негизи мыйзам боюнча текшергенге биздин акыбыз жок. Ошол аралыктагы ошол аралыкта тартип бузуулар, мисалы өзүм билендикке салган кээ бир ишкерлер болушу мүмкүн да. Андан кийин анан биз 3 жылдан кийин анан баягы өзүнүн планын негизинде пландуу текшерүү кылып, баягы эмеге коюп алып текшере беребиз. Демек ошондой мүчүлүштүктөр 3 жылдын ичинде келет экен. Эмне үчүн ошо 3 жыл деп бул кандай мыйзам бул эми кабыл жеке ишкерлерди колдоо максатында. Бул мамлекет тарабынан атайын ушундай мыйзам кабыл алынган. Жакшы, Нурлан мырза, шаарда 100дөй чоң ушул атайын салтанат өткөрүүчү. 100ге жакын чоң, ушул Бишкек шаарында эле 100ге жакын чоң ресторан, тойканалар бар да. Атак андан сырткары мисалы деген майдара кафе, ресторандар өтө көп. Чайкана ресторан. Атак чоң тойканалар ушул Бишкек шаарында. Биз эсиңизде болгон болсо баягы билчелек го, атайын куму туруш керек, күрөгү туруш керек, чакасы туруш керек, жанагы өтө түшүрүүчү атайын баллондор туруш керек. Шаймандар туруш керек, атайын картасы болуш керек, мисалы үчүн атайын жолдорду эрежелери керек. Негизи туура айтасыз. Жеке эле кафе, ресторан эмес, бул негизи бардык жерде коомдук жайларда, ушул эмелерде бардык ишканаларда каралыш керек. Бул негизги алгачкы өрт өчүрүү каражаттар деп коет. Буга мисалы деген ошол эле сиз айткан баллондор, огнетушитель деп коебуз. Алар келет, баллондор ар бир эмеде 1,5 метр бийиктикте илинип туруш керек, көрүнөө жерде. Бул бир баллон мисалы деген бир 30-40 квадрат метрге жете турган ошол эсеп бар да, көлөмүнө жараша. Андан сырткары сиз айткандай жана өрт калканчалар деп коебуз, пожарный щит. Ал дагы туруш керек. Бул мисалы деген бир жарым гектарга расчет боюнча 1,5 гектарга бир щит туруш керек. Пожарный щит. Мындан сырткары ички өрт өчүрүүчү крандар, мисалы, алар бүт толугу менен туруш керек. Тышкы гидрант деп коебуз, суу ала турган, жанагындай өрт кырсык болуп кете турган болуп калса, мисалы деген ошол өрт өчүрүүчүлөр келип туруп тыштан эки жака эметпей ошол жерден суу ала турган. Бул болсо ички өрт өчүрүүчү крандар менен сырткы ушул гидранттар ар бир 6 ай сайын текшерүүдөн өтүп туруш керек. Активировать этилип текшерүүдөн өтүп туруш керек. Мындан сырткары жанагындай схема, план эвакуации деп коебуз, ушул эмелер пландар илинип туруш керек бүт жердечи. Ошол тойкана, ресторандарга дагы бир мисалы деген эскертүү, биз тынбай ушул рейд иштерин жүргүзүп атканда чек-листтерди берип атабыз. Биздин негизи кызмат көзөмөл ушул эме тарабынан болгон себебине байланыштуу, биз кызматкерлердин жетиштигине байланыштуу жанагындай чек-листтерди таратып атабыз. Чек-лист деп коебуз. Ал жерде баардык бүт талаптар толук камтылган. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, себеби биз жетишпей атабыз да. Өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейин көзүңөр ушулду. Ушундай мүчүлүштүктөрдү байкаганда, одоно кетирген каталарды байкаганда кандай айып пулдар каралган? Эскертүү, айып пулбу же убакыт берүүбү, эмне? Негизи текшерүү менен барганда эгер мындай эреже бузуулар болсо, биз эскертүү беребиз. 3 күндөн 30 күнгө чейинки убакыттын ичинде аткарганга. Аткарылбаса? Эгер аткарылбаса, анда айып пул салууга туура келет. Бул ушул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинде бизде ушул 143 беренин негизинде юридикалык жактарга 23 миң сом айып каралган, жеке жактарга 7,5 миң сом айып каралган. Айыпты төлөп коюп кайра эле ошол катаны кетире берсе кандай болуп калат? Айыпты төлөп катаны кетирбегенге жол бербегенге аракет кылабыз. Эгер деле такыр эле ошондой эме болуп баратса, анда биз уже укук коргоо органдарына кайрылып, уже кандай санкцияларды кабыл алышыңар мүмкүн? Мисалы, ошо мыйзам чегинде. Мыйзам чегинде биз уже укук коргоо органдарына чейин кайрылабыз. Уже иш козголуп, уже эметке чейин. Азыр кесиптешим айтканда, мисалы, биринчи айып бул 7,5 болсо, эгер жоопкерчиликсиз болсо, жеке жактарга, мисалы, экинчисинде андан көбүрөөк деген сыяктуу. Пеня дейбиз. Пеня обязательно кетет. Мисалы деген
bir 130 gün içinde эгер төлөбөсө, анда 100% 7,5 ошол уже. Жакшы. Сиз айткандай, тыйын эки бети бар дейт го. Биз ишкерлерди айткан менен ошол өрт өчүрүүчүлөргө да мындай бир кээде нараачылыктар болот. Сиз айткандай техниканын жетишсиздиги, келсе да суусу жок келди деп ушундай бир учурлар көп болот да. Сиздердин техникалык абал азыр канчалык? Бүгүнкү күндө биз эми буга чейин мурун илгери болсо болгондур, бирок эми бүгүнкү күндө бул жагынан өтө жогорку деңгээлде даярдык. Биздин министрлик тарабынан быйыл эле мисалы 200 күн тегерегинде автомашина Россия өлкөсүнөн, Кытай өлкөсүнөн өзүңүздөр көрдүңүздөр келди. Ушул именно өрт өчүрүүгө арналган техникалар бүт болгон шайман жабдыктар менен келди. Шатылар баягы. Шатылар ошол 50 метрге чейинки эметилген бийиктиктеги машиналар бүт полностью шатысы менен. Бүт азыркы тапта андай маселе болбойт деп мен 100% кепилдик бере алам. Нурлан мырза, чет элдик басылмалардан да окудуңуз болуш керек. Жакында эле Иранда үйлөнүү той болуп, 700-800 киши катышкан үйлөнүү тойдо өрт чыгып, бул болгон эле нерседен өт чыгыптыр. Жардыруу, мындай көрктөндүрүү каражатты туура эмес колдонгондуктан анан шып күйүп кетип, андан 100дөй киши каза болуптур. Мындан да биз үлгү сага алышыбыз керек да, негизичи. Анан бизде да ушундай эле жагдайлар көп эле болуп жүрөт. Ири чоң эле ресторандар күйүп кеткен учурлар. Той болуп аткан учурда болгон. Той болуп аткан. Туура айтасыздар. Эч нерсеге 100% кепилдик бере албайбыз. Бул ар бир жаран милдеттүү өрт коопсуздугун толук кандуу сакталышыначы. Ошол эле ишкер мисалы деген өзү ошончо бизнес түзүп алып, анан бир күндө айрылып калса тоже болбойт да. Ошон үчүн өзү эң биринчи очередде өзү аракет кылыш керек. Кызыктар бизди өзү кызыктар болуш керек. Биздин ошол качан өрт көзөмөл кызматы келип, качан мага бул тиги эскертүү берет деп карап отурбай, ошол жерде өзү иштеген, өзү эң биринчи кызыктар өзү болуш керек. Өзү ошол кызматкерлерин өзү үйрөтүп дегендей, биздин мисалы деген ушул министрликте атайын окуу жай каралган. Ошол жактан окуса болот, мисалы бир 2 жумалык. Өзүлөрү биринчи очередде кызыктар болуш керек. Ушундай алгачкы өрт өчүрүү каражаттар менен толук кандуу жабдылып, бүт баарын өзү эң биринчи эмеде өзү биринчи очередде өзү болуш керек. Андан сырткары сиз туура айтасыз. Жанагындай азыр тойкана, ресторандарда мисалы жаңы жылдын астында айрыкча жанагындай фейерверктер, пиротехникалык эмелер аттырып эме болуп атпайбы. Бирок ал негизи болбойт. Ушул ишкананын ичинде, мисалы мекеменин ичинде ошондой күйгүзүп тышта күйгүзүп аттырып эметкен эме болсо, бирок ички эменин ичинде болбойт. Себеби деген азыр ошо жана айтылып кеткендей эле ошол кафе тойкананын ичинде бүт эле азыр жанагындай кооз гүлдөр менен, ар кандай эмелер менен жабдып алышты да. Тез күйүп кетүүчү каражаттар менен. Ыраазычылык билдиребиз. Сактансаң сактайм дейт. Сиз айткандай ар бир ишкер өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек го дейм. Ишиңиздерге ийгилик, кырсык болбосун. Рахмат, чоң рахмат. Кырсык болбосун. Кырсык болбосун, анан жарандарды кайдыгер болбогула деп дагы чакырып кетмекчибиз. Алдыда музыка.